Салам достор, кандайсыңар? Быйылкы окуу жылдагы дистанттык негизде өткөнү турат. Ошондуктан мен силерге бүгүн Zoom программасын кантип колдонуш керек экенин көрсөтүп берем. Алгач Play Marketке кирип, Zoom'ду көчүрүп алабыз. Мынакей Zoom'дагы көчүп бүттү. Эгер сиз окуучу же студент болсоңуз, анда Zoom'га катталбай деле койсоңуз боло берет. А эгерде сиз конференция уюштурууну кааласаңыз, анда Zoom'га каттоодон өтүш керек. Конференцияга кошулуш үчүн эжей мугалим сизге ссылка же болбосо идентификатор номерин кетирет. Ошол номерди ушул жерге жазасыңар. Бул жерге атыңарды жазып койсоңор болот. Андан кийин паролду жазасыңар. Эгерде ссылка аркылуу кирсеңер, дароо эле паролду сурайт. Ушул учурда мугалимиңиз сизге уруксат бериши керек. Мынакей сиз конференцияга кошулдуңуз. Бул жерде микрофон колдонуш милдеттүү түрдө. Эгерде микрофонуңуз жок болсо, анда бул жерди басып туруп өчүрүп койсоңуз болот видеону, микрофонду. Бул жакта жана башка дагы функциялар бар. Кимдер бар экенин көрүп турсаңыз болот. Сиздин мугалимиңиз сиздин үнүңүздү өчүрүп, видеоңузду да өчүрүп, күйгүзүп башкаруу мүмкүнчүлүгү бар. Үндү өчүрүү, күйгүзүү, чат, кол көтөрүү, башка катышуучуларды көргөзбөй коюу жана башка функциялар бар. Сабак бүткөндөн кийин выйдини басып чыгып кете бересиздер. Болду. Саламатта калгыла.